Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ынтымак телеканалы өз эфирин улантат. Бүгүн биз эмдөө жөнүндө сөз кылабыз. Эмдөө сиздин балаңыздын ден соолугун сактайт. Илгертен бери эле биздин ата-энелерибиз бизди эмдетип, ар кандай оорулардан сактап келген. Акыркы учурда эмнегейдир көпчүлүк ата-энелер балдарын эмдетүүдөн баш тартып жатат. Бүгүн биз дал ушул темасында сөз кылабыз. Биздин студияга атайын темабызга байланыштуу коноктор да келген. Анда дароо эле тааныштырсак, Булбул Үметова, иммунолог, ошондой эле Зульфия Кожоева, журналист, бүгүнкү ата-эне катары конокко келген. Ошондой эле Чынара Алибаева, дарыгер, иммунолог. Саламатсыздарбы, бүгүнкү биздин студияга кош келипсиздер. Атайын ушундай кырдаалда да убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге алгач ыраазычылык билгизейин. Жогоруда айтып кеттим, эмдөө негизи эле баланын ден соолугун сактайт деп көп айтып келгени менен, бирок акыркы учурларда эмнегедир көпчүлүк ата-энелер эмдөөдөн баш тартып жатышат. Балким түшүнбөй жаткандыр. Сиз алгач Булбул эже эмдөөнүн пайдасы жөнүндө бир аз сөз кылсаңыз, андан кийин улантсак. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө жакшы тема көтөрүлүптүр эмдөө боюнча. Бизде ошо саламат сактоо министрлигинин акыркы 1131 буйругунун негизинде 12 инфекцияга каршы эмдөөлөр жүргүзүлүп жатат Кыргызстанда, ошондой эле Ош областында, Ош шаарында. Ошо 12 инфекциянын ар бирин атап кетсем, уруксат берсеңиздер. Кургак кучукка каршы, гепатиттин Б түрүнө каршы, көк жөтөлгө каршы, кептөөргө каршы, тырышмага каршы, гемофил оорусунун Б түрүнө каршы, пневмококк оорусуна каршы, шал оорусуна каршы, кызамыкка, кызылчага каршы, тепме оорусуна каршы, ошондой эле акыркы 12-чи болуп кошулуп аткан биздин ротовирус инфекциясына каршы эмдөөлөр жүргүзүлүп жатат азыркы мезгилде. Көбүнчө эле азыр сиз айтып кеткендей, ата-энелер бүгүнкү күндө алып жаткандар да бар, ошондой эле баягы албайбыз деп отказ бергендер да болуп атат да. Булар көбүнчө эле баягы интернет аркылуу окушат экен, ошондой эле кээ бир информациялар аркылуу угуп отказ берип жатат. Көбүнчө эле буларды беспокоить эткени ошо вакцинанын курамы болуп жатат да. Бүгүнкү күндө ошо вакцинанын курамы боюнча айтып кетсем, вакцинанын курамы эки негизги бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү, биринчи компоненттер бул биздин алыстандырылган баягы эле бактериялар, ошондой эле вирустар, ошондой эле ошолорду баягы бузбастан кармап турган бизде кошумча көмөкчү заттар бар. Булар адъюванттар, антибиотиктер, ошондой эле консерванттар болуп эсептелет. Биз буга чейин темабызга байланыштуу дарыгерлер менен байланышканыбызда эмне үчүн ата-энелер баш тартып жатат деп суроо жатсак, ошол дарыгерлер айтты да, диний көз караштан, анан миграциянын айынан чоң ата, чоң энелерине таштап кетип, анан убагында ушундай вакцина албай калып жатышат депчи. Статистикага таянсак, өткөн жылы маселен Ош облусу боюнча эле 879 ата-эне эмдөөдөн баш тартса, быйыл 6 айдын ичинде эле 449 ата-эне дал ушул эмдетүүдөн баш тартканда. Мен бул суроону Зульфия сизге берсем, балдарды тарбиялап чоңойтуп келдиңиз. Эми сиз буга чейин балдарыңызды ошо эмдөөдөн өткөрүп келдиңиз беле? Сөзсүз да, мен өзүм ошол медицина кызматкеринин үйүндө төрөлгөм. Анан биз деген өзү ошол балдарым чоңу 22 жашта, кичинекейи 10 жашта. Мен бардыгын ошол вакцина алдыртып, керек болсо ошол дарыгерлер кандай 40 күндөн кийин келесиң дейби, 2 айдан кийин келесиң дейби, алардын баягы телефон чалып бизге чакыргыч чекти эле биз өзүбүз кабар алып, себеби дегенде сенин балаң ден соолугу өзүң үчүн керек да, балдарың үчүн керек. Кичинекейине кандай жакшына асырасаң, өсүмдүктү деле кичинекейине жакшы асырасаң, чоңойгондо ошол мөмөсүн жакшы берет. Ошон үчүн балдарымдын ден соолугу прежде всего мага керек. Ошон үчүн мен дарыгерлердин айтканын жасап, вакцинаны толугу менен 3 балама тең толугу менен вакцинациядан өткөн балдар. БЦЖ алышкан, ошо туулган күндөн баштап БЦЖ алынган. Андан чыгып 40 күндөн кийин баягы АКДС2, АКДС3 бүгүнкү чейин мындай мен эсимде бар, 4кө чейин алат, АКДС 4кө чейин алышат, ошо акыркысын ошол жана 2 жашына, 6 жашка чейин барат, ошентип 6 жаштан токтойт да. Анан кийин да 11 жашы бар экен, ошолордун баарын алганбыз. Ал эми мына баш тарткан ата-энелерге кандай ойлойсуз? Алар эмне үчүн баш тартып жатат? Эми ата-эне катары оюңузду билсек. Мен бул жерде ошол баш тарткан ата-энелердин баарын бир жактуу неметким келбейт да, себеби дегенде ооба статистикалык маалыматта 60% жанагы диний көз караштагы
энеси каалаган менен жанагы үйдө эркек деген чоң ролду ойноп коет да. Эркек деген жок, ал болбойт дегенде ал диний үй бүлөлөрдө аялдардын укугу деле каралбайт, билесиңер, анан балдардын укугу каяктан каралсын. Бул боюнча деле бир топ баягындай программалар жасадык. Ал программалардын ичинде бир топ эле баягындай өзүң деле билесиң да. Анан экинчи тарабы жанагы мен айтат элем, жана маалыматтуулуктун жоктугу да. Мына ошол көп айыл жерлеринде ата-энелер, ошол жаш келиндер маалыматтуулуктун жоктугунан дагы балдарын вакциналатпайт да жанагы. Бул жерде мен иммунологдор отурушат, бирок капа болушпайт го деп ойлойм. Туурасын айтыш керек. Иммунологдор жерлерде профилактикалык шаракеттерди жеткиликтүү жүргүзүшпөйт. Ошонун негизинде дагы балдар ошол жаш ата-энелер канчалык деңгээлде ошол балага иммунизация пайдалуу экенин билбей, маалыматтуулуктун жоктугунан, значит мен интернеттен көрдүм, демек ушундай экен деп, ошо маалыматтуулуктун жоктугунан дагы ата-энелер мындай баш тарткан учурлар болот. Чынар эже дарыгер, үй бүлөлүк дагы айтсаңыз, жогоруда Зульфия айтып кетти, маалыматтын аздыгы депчи, эми сиздерге келген ата-энелерден сиздер билесиздер да жакындан, алар эмне үчүн баягы баш тартып жатканда сиздер суроо атасыздар да эмне үчүн баш тартып жатканын, алар эмне деп жооп айтышат. Отказ кылган ата-энелер менен жумуш жүргүзүп, ошолордун көбүрөөк маалыматты көбүрөөк берип, анан ошо алышына аракет кылабыз да, ошо баласына именно алганга аракет кылабыз. Себеби бул эми ата-эне бул кичинекей бала үчүн өзү жоопкерчиликти мойнуна алып, ошо кичинекей баланын тагдырын ойлобой, ошо өз билинче ошондой отказ кылып атат. Сиздер келечек баш тарткан ата-энелер келгенде сиздер түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин кайрадан вакцина алууга өз макулдугун берген учурлар болобу? Болот. Ондой учурлар дагы болот, бирок кээ биркелер ушунчалык категорически албайган ата-энелер аябай көп кездешип атат. Эми бизде, например, гепатитке каршы прививка жасап биз аябай алдыга жылдык. Себеби азыркы балдар прям с рождения туулгандан баштап алып атышат. 2011-жылдан баштап, 2011. Жок, 1999-жылдын 2000-жылдан бери. 2000-жылы башталган. 2000-жылдан бери алынып атат да. Анда 2000-ден кийинки балдар демек буйруса сарыгоосуна багы эмеси бар да, коргонуу. Иммунитети бар. Бул жерде да мен Чынар Шакировна кошумча айтып кетмекмин. Өзүңүздөр билесиздер, азыр багы оронгон келиндер көбөйүп кетти, сакалын өстүргөн балдар, жаш балдарыбыз көбөйүп кетти. Атасын карасаң сакалы жок, баласы зато багы сакалын өстүрүп алганда, булардын психологиясы өтө өзгөрүп кетти да. Же ушунчалык эмени башкача маалыматты күчтүү берип атат буларга. Анан айтат, эмне үчүн мына тиги оорубай деле Кудайдын баласы бу дейт. Кудайга салдым дейт. Кудай деле ошо вакцинаны жараткан да, ушу эл күчүн депчи. Кудайым деле айтат, жаратканды өзүңө иштет дейт. Сен үчүн ушуну бердим дейт, туурабы? Ошону туура биз иштете албай атабыз да. Анан жаш балдар айтат, составында чочконун майы бар дейт, башка бар дейт. Ал нерсени баягы мындай үй бүлөлүк дарыгер тиги врачтарыбызга барса, сөзсүз подробно ал жөнүндө айтып берет да. Ошол эле бизге келген вакцинаны, Кыргыз мамлекетине келип атат го. Ошол эле вакцинаны ошол эле биздин баягы араб мамлекеттеринде иштетет. Ошол эле Саудовская Аравия, ошол эле Эмиратта ушул эле вакциналарды алар дагы алып балдарына, чоңдорго иштетет да. Мына Чынар эжеке айтып кетти, гепатиттин Б түрүн эле айтайлы. Мына кече жакында эле мына быйылкы жылы бир ыйлагыдай болуп депутатский корпуста бир киши кандай ыйлады, мен мына боорумду алмаштырган киши жок, алайын десем вакцина жок, себеби мен жашым чоң экен деп. А биз деген баланы төрөлгөн баягы роддомдон баштап алдып атабыз. 2 айында, 3,5 айында, 5 айында алып атат ушу гепатит Б'нычы. Биз бу анан айтат, булар бекер берип атасыңар, значит бир нерсеси бар дегендей болот да. Бул деген бекерге келбейт. Муну деген мамлекет канча деген миллион акчага сатып берип атат биздин элибиз үчүн. Элибиздин жашоо турмушу ошону сатып жасатканы бага жете элек. А чет мамлекетте действительно алар багы платный түрдө жасалат, эмдөөлөрчү. А бизде ошо жашоо турмушу бака кыйын үчүн мамлекет өзү сатып берип, балдардын келечегине кам көрүп атат да. Ушул нерселерди элде баягы элибиз, ата-энелер туура түшүнсө деп ойлойм да. Ушул нерсеничи. Мына өзүңүз көрдүңүз, жылдан жылга баягы баш тарткан ата-энелер көбөйүп жатпайбы? Эми биздин ошо балдарыбыздын келечеги канчалык деңгээлде коркунучта?
Эми бул жерде, конечно, барып азыр чындан эчек айтканда билинбейт. Себеби ушул эле эмнеден баш тарткан ата-энелерди убагында ата-энеси эмдеткен. Ошон үчүн ден соолугу чың. Ден соолугу чың бала төрөлдү. Ден соолугу чың бала төрөлүп атат. Но кийин бу бала төрөлгөндөн кийин сырттан да бир защита болуш керек да, туурабы? Ал защита биздин вакцина. Ушул вакцинаны убагында эмдесе, тем более биз 12 баягы инфекция каршы эмдөө жүргүзүп атабыз го. Негизи эле алар аба аркылуу ушунчалык тездик менен жуга турган оору да. Мына өзүңүздөр билесиздер, 2019-жылы 18-дин аягында 19-жылы кандай вспышка кетип атты, кызамык оорусу. Туурабы? Ошо отказ кылган ата-эне жанагыны көргөндөн кийин кызамыкка салдырайынчы деп отказ кылган, именно кызамыкты сурап келет да. Просто биз эмдеп, баягы эмдөөдө аябай жакшы ийгилик кеткен үчүн мындай оору жок, өтө чоң оору жок да. Ошон үчүн сезбей атабыз бизчи. Ал нерсе баягы билингенде өтө жаман нерсе деп ойлойм да. Баягы эмделген балдардын дагы коркунучуна эмделбеген адамдардын ден соолугу аябай коркунуч келтирет, сөзсүз. Анткени ал адам ооругандан кийин сөзсүз эмделген адамда ооруйт да. Мына карантин учурунда эмдөө кандай жүргүзүлдү? Канча бала эмдөө албай калды? Бизде негизи пландуу түрдө эле эмдөөлөр кетип аткан. Анан мына ковид оорусу башталгандан кийин биз дагы баягы токтотуп турдук. Мына апрель айларында эмдөө иштери жүргүзүлбөдү. Кайра бир аз басаңдагандан кийин ошо 312 буйруктун негизинде министрликтен кайра эле эмдөө иштерин кайра баштадык бүгүнкү күндө. Кайра чакырып, но илгери деген аябай өзүңүздөр билсеңиздер, эмдөө келгенде очередь көбөйүп кетет эле, туурабы? Азыркы убакта электронный запись менен, ар бир телефон менен жазып, мисалы үчүн азыр бир ата-эне 11-ге келсе, кийинки ата-эне 11:30-га ушундай кылып бири-биринин баягы дистанциясын сактап кана эмдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Демек, мурдагыдай кезекке күтүү, кезек талашуу деген жок экен да? Жок. Ооба, биз баягы дистанцияны сактоо менен гана эмдөөдү жүргүзүп жатабыз азырчы. Кененирээк биздин телекөрүүчүлөргө айтып кетсеңиз, негизи ошо эмделбеген бала тагыраак ошо кайсыл ооруларга дуушар болот? Азыр мен ар бир ооруду айтып кеттим, 12 инфекция каршы деп. Ошону айтам, любойуна учурап калышы мүмкүн да. Бул балабызчы. Биз гарантия бере албайбыз. Бул ооруга да. Жок, эме болот, оорубайт депчи. Тем более өзүбүз айтып атабыз, кайра бул аба менен жугуучу оору да. Тездик менен кетип турган оору. Зульфия эже, мындай акыркы негизи эле мыйзамда ошо эмделбеген балдарды бала бакчага, анан мектепке албайт деген бар. Бирок биздин азыр балдар тегиз эле бала бакчага алынып, тегиз эле мектепке барып жатат окшойт. Бул эмне үчүн бул мыйзам жакшы иштеп? Бул айтпады, жана былтыркы жылы вспышка чыкты. Бизде Кыргызстанда 800 болду, 800 адам болду, а бирок Казакстанда Украинадан алып келгенде 35 000 адам жабыркады да ошол кызамыктан. А бирок Өзбекстанда алып келгенде Өзбекстанда андай нерсе болгон жок. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, мисалы үчүн биз укуктук мамлекетпиз дейбиз дагы, адамдын укугу бийик турат дагы, бизде жанагындай милдеттүү түрдө вакцинация болуш керек. Милдеттүү түрдө сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, вакцинацияны балдарыңа апарышың керек. Өткөзүшүң керек. Эгер өтпөй калдыңбы, демек сен же штраф төлөйсүң, же болбосо сен административдик бир чара колдонган, же болбосо мындай бир наказание болот деген нерсе бизде жок да. Украинада деле ошондой. А Өзбекстанда мыйзам бар. Алар мыйзамдын тегинде ким гана болбосун вакцинациядан милдеттүү түрдө өтүш керек деген жер бар да. Эгер өтпөсө жаза колдонот. Мына ошонун негизинде өлкөдө, алардын өлкөдө былтыркы Украинада болгон, былтыркы бизде болгон вспышка Өзбекстанда болгон жок да. Мына ушундай эле жок да, бугачы жөнөкөй гана. Бар жол мыйзам чегинде да. Мисалы үчүн бул иммунологторго деле мен мисалы үчүн эснесе дей албайбыз да. Себеби булар айтып атат, түшүндүрүп атат, бирок алар түшүнгүсү келбесе, алар айткысы келбесе, булар принужденный виде алып барып туруп, булардын акысы жок агачы. А балдарды садикке алып атканда, бул жерде мен өтө сонун суроону бердим да. Мен бул жерде жана Ош шаардык билим берүү башкармалыгындагы бир топ садиктерди билем да, бир топ бала бакчаларды билем. Жанагы диний көз караштагы адамдар балдарын алып барып берет дагы, аларды текшерип келгенде эч кандай вакцинациядан өтпөгөнү билинет. Бул деген өтө кооптуу да.
Мисалы үчүн мурда бир группада 25-30 бала болсо, азыр бир группада 60 бала. Бул былайча айтканда где гарантия да? Ал ооруп калбайт. Ал бала ошол жанагы 12 жаштагы кызга окшоп бир жерден жугузуп алып бир нерсе болгондой, ошол жерден бирөөгө жугуп калбайт. Ким гарантия берет, ал жерде носитель жок. Ошон үчүн вакцина бул мындай жөнөкөй эле немистен айтканда, да оорубай койбойт эмес, бала оорушу мүмкүн, бирок жеңил өтөт да. Любой, мисалы үчүн сен деле гриппке алабыз го жылда, баягындай. Мисалы үчүн бизге берилет го ишканаларда. Мисалы үчүн мен баягы грипп ошол вакцинаны алсам, ошол жылы мисалы үчүн мага мындай жеңил болот да, жеңил оорубайм. Оорусам да жеңил өтүп кетет. Мен балдарыма да алам. Балдарым дагы грипп менен ооруйт, бирок жеңил өтүп кетет да. Эми адам өзү үчүн кичине кам көрүш керек да. Ооба. Анан бул жерде сиз жакшы айтып кеттиңиз. Ошол эле бизде мамлекет ушунчалык аракет кылат балдарыбыз үчүнчү убагында вакцинаны жеткирип берген. Ошол эле Украина мамлекетинде былтыр баягы эмдөөлөр аябай 30-40%ке түшүп кеткен да, ошон үчүн оору көбөйүп кеткен. Бул жердечи анан кийин мунагы детсадтар боюнча маселе да. Баягы мамлекеттик детсадтарда сөзсүз баягы 63 формула. Ал жерде баягы прививкалар жазылат да, кайсы прививкалар эмдөөлөрдү алды. А именно баягы частный садиктерде ушуну сурабайт да. Ушуну маселени биз медиага коюп атабыз. Кошулган. Себеби дегенде менин кызым частный садикте чоңойду, бирок мен мамлекеттик бала бакчада ушул окуя болгонун кайсы бала бакчада болгонун билем да менчи. Ошон үчүн бул жерде лояльный отношение. Может, сиз балаңыз барган жерде сурайттыр, но көпчүлүк жерде биз сурап баягы текшеребиз да, карапчы. Пландуу текшерүүлөр болот, садиктерде, мектептердечи, ошол жерде чыгат да. Булар сурабайт, бизге кереги жок деп. Мамлекеттик учреждениелерде мындай силер берген токтомдун негизинде эми силер буйрук бербейсиздер да аларга, силер аларга баягы эме берип койсуңар да, рекомендация бересиңер. Ошол рекомендацияны аткаргандар бар, аткарбагандар болуп калып атат. Ошон үчүн менимче бул маселеде баягы мыйзамсыз чечилбей турган маселе да болчу. Мыйзам чыкпаса ортодо ушинте беребиз бизчи. Балдарды ошо сиздер көзөмөл жүргүзөсүздөр да, балдарды. Сөзсүз сурай булар кайсы документтерди кабылдаш керек, садикке кабыл аткан баланычы. Ал жерде айтылат да, анан көп эле баягы частный садиктерде ушул нерсени сурабайт. Ошондой эле ошол жерде булар баягы штат маселесинде дагы акчаны кысканабы, кача чоң деген сумманы акчаны алат, медсестра штаты да карашпайт буларчы. Ушул проблемалар көп да азыр Ош шаарындачы. Чын арайымсызге берсем да, біз программаға чейин ата-энелерден сураштырсак, ошол баш тарткан ата-энелер айтат, башка өлкөлөрдө, маселен Японияда дейт, 3 жаштан жогору ала баштайт экен дейт да, эмдөөнүчү. Бизде дагы ушундай кылса, балким баш тартуулар аз боло эле дейт да. Буга сиздин оюңуз кандай? Жок, мен бул ойго кошулбайм, себеби көп оорулар ошол 1 жашка чейин болот да. Себеби 6 айга чейин баланын иммунитетинде баягындай көбүрөөк нервный системасы көп өрчүбөгөндүктөн прививканы жеңил көтөрөт да. Анан бара уже организм чоңойгон сайын уже реакция дагы баягындай прививкага жасагандан кийин побочный реакциялар болот, ошо реакциялар эми катуураак болот да. Ошон үчүн эми биз Япония эмеспиз го, бирок все равно эртерээк алганы жакшыраак деп ойлойм менчи. Бул эми менин жеке оюм, конечно. Анан эми любой эле прививка, например, шал оорусу менен балдар только 5 жашка чейин ооруйт. Анан кийин бирок бул вирус азыр аябай көбөйүп кеткен. Өткөндө Тажикстандан чыкты, Россиядан чыгып атат. Бул ооруну биз жоголто албайбыз, себеби бул вирус аябай көп тараган немеде. Почвада, продуктордо бар вирус дикополимидта деген. Ошон үчүн канчалык эрте алганы менимче жакшы эле болушу керек. Бул булайымсыз жогоруда айтып кеттиңиз, бул атайын ушул вакцинага мамлекет тарабынан акча каражаты бөлүнөт депчи. Азыр жетиштүү эле, негизи жетиштүү эле бөлүнүп атабы? Ооба, ошо айтып атпаймынбы, ошо жетиштүү мамлекет акча берип аткан үчүн мына өзүңүздөр билгендей баягы жаш балдар уюму бар, ЮНИСЕФ, Гави уюму бар, международный организациялар, ушулар бизге Кыргызстанга өтө көп жардам берет. Вакцинаны баягы сатып алганда, алардын сактаганына, мына жылдан жылга мына союз кезинде ушундай случайлар болгон, вакцинаны сактаганы холодильниктер жетпестен, баягы агалыскы райондо, алыскы аймактарда жерди чукуп, яма кылып, ошол жерде сактаган учурлар болгон да.
бүгүнкү күндө мына жылдан жылга ушул дагы биздин организациялардын жардамы менен даже вакцина сактан холодильниктердин дагы ички объемун чоңойтуп ушу бири бирине багы аралыкты сактап аябай жакшынакай бир камкордуу көрүнүп атат да мамлекетибиз тарабынанчы. Эмдөөнүн убактылары боюнча айтып кетсеңиз биздин эмдөөлөр багы календардын негизинде ошо 1131 приказдын негизинде календар бар, улуттук календарыбыз. Ошо календар боюнча биринчи эле эмдөө бала төрөлгөндө роддомдо багы туберкулез оорусуна каршы эмдөө алат, ошондой гепатиттин Б түрүн алат. Андан кийинки эмдөөбүз 2 айында алат, 3,5 айында алат, 5 айында алат. Бул ошол ар бир календарга жараша, ар ооруга жараша. каршы. Ар бир ооба биздин багы эмканалардын алдында, ар бир поликлиникада биздин календар илинип турат ата-энелер үчүнчү. Ошондой эле кийинки прививкабыз баягы 1 жашында алат, кызамык кызылча тепме оорусуна каршы, кийин 6 жашында алат, кызамык кызылча оорусуна, ошондой эле дифтерия жана бум оорусуна каршы, столбняк оорусуна каршы алабыз. Ошо боюнча 11 жашында, 16, 26, 36, 46, 56 жашында эмдөөлөр жүргүзүлөт. Эми мына программабыздын соңунда барыңыздар эле жалпы бир суроода негизи баш тарткан ата-энелерге кандай кеңешиңиздерди бересиздер? Эми бүгүнкү күндө интернетке өзүңүздөр билесиздер, эмнени гана жазбайт, туурабы? Интернет окуй берсек, ал баягы грубо говоря, адамды жинди деле кылып коет, туурабы? Но биз бүгүнкү күндө балабызды ойлойлу. Балабыздын келечегин ойлойлу, туурабы? Ден соолугун ойлойлу. Ошо ден соолукка бир эле ата-эне кам көрүп атат, ошо ата-энеге жардам болсун деп мамлекетибиз кам көрүп атат да. Ушуну колдоно билсек, убагындачы алсак, балдарыбыздын келечеги кең болуп, ден соолугу чың болсо, бул Кыргыз мамлекетинин келечеги ушу биздин балдарыбыз. Мен Мутайт Акмалда жанагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кыргызстанга өтө чоң акча бөлөт да, өтө чоң акча бөлөт. Анан ЮНИСЕФ жардам берет, дагы башка ошондой эл аралык уюмдар жардам берет. Биз жакыр мамлекетпиз да, биз каякта вакциналат элек, алар деген өтүп кеткен бир нерсесин берип коет да бизге, жана сурап өткөндөрдү берет да. Жок, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму деген бул өтө чоң организация да. Анан жанагы малый люди, баягы аз калктарга өтө чоң жардам беришет да. Биз өстүрүш керек аларчы, биз көбөйтүш керек да. Ошон үчүн мына вакцинадан эч кандай сомнение болбош керек да, эч бириздечи. Мен дайым эле айтып отурам, коңшуга деле бүт баарыбызга эле айтып отурабыз, бирок эми адам ал өзүнөн экен да. Эмне үчүн? Мисалы үчүн ажыга барганда, ошол ажыга кетип аткан адамдар вакцинадан өтөт. Себеби ал мамлекетте вакцинасыз кала албайт. Ошол жердин мыйзамына баш ийип, булар вакцинадан өтөт. Анда эмне үчүн Кудай аларды неметет да, простить этет да, мейли боло берет. Эмне үчүн биз балдардын келечегин ойлосок, балдарыбыздын өмүрүн ойлосок, ага Кудайым жок деп запрещать этет, мүмкүн эмес деп. Но ошол нерсени ойлош керек да. Ким болсо дагы, мисалы үчүн, мен түшүнөм, кээ учурда кайнене кайнатадан чыга албай калышат, кээ учурда күйөөдөн чыга албай калышат, бирок балдарыңыздардын ден соолугу бул силердин келечегиңер да. Мен эми мындай ойлойм да, ошо прививканы жакшы алыш үчүн өкмөт жактан дагы бир мыйзам кабыл алыныш керек. Бул ушул немеге жетип калдык да, ошо точкага жетип калдык. Себеби неге Өзбекстан ушундай мыйзам кабыл алат, неге биз кабыл албайбыз? Хотя мына былтыркы жылы 19-жылы вспышка болгондо ошо Өзбекстандан эми чек ара ачык болгондуктан эми кызам ооруган адамдар алып эле кирди да бизгечи. Кирген аз киргенсиз биздин бүт населениябызды заражать этип кетишти. Ошон үчүн биз деле ошо мыйзам өкмөттүн немесинде мыйзам түрүндө кабыл алса, эми бул эми жаман нерсе эмес. Эми бардыгыбыз эле прививка алып, ушунчага чыгып, ушунча эч нерсе болбой жүрөбүз. Эми балдарыбыз деле ушундай болот да, эми бизге эле ким бир нерсени берип коет эле мындай, булар мындай болуп калсын деп. Эми ал адамдын аң сезимине байланыштуу да, ар адам өзүнүн аң сезимине байланыштуу сүйлөйт да. Ошон үчүн өкмөттүн деңгээлинде мыйзам кабыл алыныш керек, биз ошого жеттик деп ойлойм. Жакшы, рахмат. Негизи эмдөө боюнча буга чейин дагы ар бир телеканалдан, радиолордон аябай эле көп көтөрүлүп келет. Биз канчалык журналисттер көп көтөрсөк, балким эл дагы түшүнөбү деген ниетте бул программаны
сиздер менен бирге маек курдук. Программада дагы бир жолу ыраазычылык келип бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү темабызды жыйынтыктайбыз. Сиздин балаңыздын ден соолугу, биздин Кыргызстандын келечеги деп биз сиздер менен коштошобуз. Сиздердин кызматта Фируза Ашымбаева болду. Саламатта калыңыздар. Ден соолук жараткандын белеги. Ал үчүн биз жооптубуз. Биздин өлкөнүн аалымдар кеңеши фатва чыгарган. Анда эгер вакцинанын сапатына жооптуу органдар жана тажрыйбалуу дарыгерлер эмдөө коопсуз деген корутунду чыгарса, анда ислам шариятына каршы келбейт деп айтылат. Мен ошондуктан балама зарыл болгон эмдөөлөрдүн баарын жасатам. Анткени вакцина өмүрдү сактайт. Эмдөөгө байланыштуу суроомуз болсо, үй бүлөлүк дарыгерге кайрылыңыз. Вакцина балаңызды коргойт.